Орто Токой суу сактагычына жаз алды менен балыктын майда чабактары салынды. 2 миллион урук тоңдогу балык өстүрүү ишканасында ноябрь айынан бери багылып, жыйынтыгында 1 миллион 300 миң чабак суу сактагычка кое берилди. Орто Токой суу сактагычы менен негизи 7-8 жылдан бери иштешип келатабыз. Бул чекирип жеңиш менен 4 жылдан бери иштешип, ушу Орто Токой суу сактагычына сига, лудога балыктардын малюкторун кой берип келатабыз. Негизи бул жерге өзүнүн естественно өскөн маринка кой берсе болот. Бул көлгөчү негизи Академия науканын айтымында. Бирок башка балыктардан бул карп сазанга суу муздагыраак болуп, кичине бул эң эле ылайыктуу ушу сига, лудогага сууга, муздак сууга өскөн балыкты эң аябай адаптациону эң жакшы ушу сига, лудога болуп атат да бул жер. Орто Токой суу сактагыч азыр 10 жылга келишим менен жеке адамга берилген. Азыр көлдө сига, лудога балыктарынын чабактары багылып, кирешенин көлөмү жакшы көрсөткүчтү берүүдө. Бүгүнкү күндө кайтарып, ошол эле сига, лудога балыктарынын уруктарын алып, тоң мамлекеттик заводуна келишим түзүп, ошонун негизинде кой берип жатат. Бул лимиттин негизинде жылына 5 тоннадан 3 тоннадан балык кармалып турат. Балыктын өсүшү деңгээли жакшы буюрса, мамлекетке налогун төлөп атабыз, арендасын төлөп атабыз. Жергиликтүү эл жумуш менен камсыз болуп атат. Өзүбүз охрана иштерин кылабыз, кайтарабыз. Өсүшү жакшы буюрса, алды 2,5 килограмм кача салмакта болуп калды да буюрса. Чындыгында эле тор салып балык кармагандар азайды. Аны менен суудагы балыктардын коорун көбөйгөндүгүн адистер айтышууда. Уурдалган балыктарга карата тыюу салуу үчүн Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын атайын экологиялык милициясы түзүлүп, 3 жылдан бери иш алып барылууда. Мындан ары дагы ошо Орто Токой суу сактагычында мыйзамсыз балык улоого каршы иш-чаралар мындан да артык күчөтүлөт. Ошо Орто Токой суу сактагычында балыктын санын көбөйтүүгө иш-чараларды жүргүзүп келебиз. Орто Токойдогу балыктардын санын көбөйтүү максатында жыл сайын 2 жолу майда чабактар сууга салынат. Алардын бардыгы балыктардын тукумун көбөйтүүчүлөр. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары.